Мусулманды урматтоо 5. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қиямат күні жиналғаныңарда бұл үмметтің кедей кембағалдары қайда деген жария салынат. Алар ордуларынан турушат. Аларга силер эмне амал иш кылып келдиңер деген суроо узатылат. Алар: "О Роббибиз, сен башкаларга байлык, дөөлөт жана бийлик бердиң. А бизди сыноого салдың. Биз болсо ошого сабыр кылдык" дешет. Аллах Таала: "Айтканыңар чындык" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн улап, андан соң алар элдерден алдың бейишке киришет. Эсеп кысаптын катуулугу, каардуулугу малдуу жандууларга жана бийликтегилерге калат. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам қиямат күні жиналғаныңарда бұл үмметтің кедей кембағалдары қайда деген жария салынат. Алар ордуларынан турушат. Аларга силер эмне амал иш кылып келдиңер деген суроо узатылат. Алар: "О Роббибиз, сен башкаларга байлык, дөөлөт жана бийлик бердиң. А бизди сыноого салдың. Биз болсо ошого сабыр кылдык" дешет. Аллах Таала: "Айтканыңар чындык" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн улап, андан соң алар элдерден алдың бейишке киришет. Эсеп кысаптын катуулугу, каардуулугу малдуу жандууларга жана бийликтегилерге калат. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнү жиналганыңарда бул үммөттүн кедей кембагалдары кайда деген жария салынат. Алар ордуларынан турушат. Аларга силер эмне амал иш кылып келдиңер деген суроо узатылат. Алар: "О Роббибиз, сен башкаларга байлык, дөөлөт жана бийлик бердиң. А бизди сыноого салдың. Биз болсо ошого сабыр кылдык" дешет. Аллах Таала: "Айтканыңар чындык" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн улап, андан соң алар элдерден алдың бейишке киришет. Эсеп кысаптын катуулугу, каардуулугу малдуу жандууларга жана бийликтегилерге калат. Ибн Хиббан